секунданттык милдетти аткарууга чыккандыгын байкоодобуз. Мына ушундай урматтуу мекендештер, эки мушкер тең ортого чыкты. Азыр ортодогу ринг анонсер дагы бир жолу мушкерлерди тааныштырат бизге. Мынакей Ильяс Чыңгызбек уулу Азия чемпиону, ММА боюнча панкратион, грэплинг боюнча Кыргызстандын спортунун чебери. Жана ошондой эле ММА боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чебери жана чемпиону. Анын атаандашы Эдил Эсенгулов, жаш, 20 жашта. Эдил Эсенгулов мынакей балыкчы файтер командасынын өкүлү экендигин азыр гана айтып өттү. Жана урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, мынакей ортодогу башкы рефери мушкерлерге дагы бир жолу беттештин жол жобосу жөнүндө айтып өткөн соң, беттеш башталышы керек болот. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Эдил Эсенгулов, Кызыл Буштан чыккан мушкер, Ильяс Чыңгызбек уулу ага каршы беттеш өткөрүп жаткан чагы. Айкөл FC GT мелдеши да бир жолу белгилеп коюшубуз керек. Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан ат майданда өтүүдө. Бул жакта бир нече өлкөдөн келген мыкты мушкерлер үгүт сынашып жаткан учуру. Азыр эки кыргызстандык мушкер ортодо, жана Ильяс Чыңгызбек уулунун соккусу бул жолу бир топ салмактуу болуп чыкты атаандашына. Жана Ильяс азыр абалды көзөмөлдөп, атаандашынын алсыз бир жерин изилдеп жаткандыгын байкоодобуз. Мен оюмча аны сиздер деле көрүүдөсүздөр. Эдил Эсенгуловдун азырынча эч кандай бир өзгөчө аракетин көргөн жокпуз. Көбүрөөк коргонууга ыктап беттеш өткөрүп жаткан чагы ал. Жакшы. Мынакей Ильяс Чыңгызбек уулунун соккусу бул жолу таама эмес. Анткени менен абалды көзөмөлүнө алып, дагы да болсо Ильяс беттешти уланып жаткан чагы. Ой, жакшы. Дагы бир кол менен узаткан соккусу Ильястыкы таамай чыкты. Ой, мына сол кол менен урматтуу мекендештер атаандашын тосуп алууда Ильяс бул жолу дагы өзүнүн мыктылыгын көрсөттү. Жана абалды толугу менен көзөмөлдөп беттеш өткөрүп жаткан чагы, бутка кирүү аракети Эдил Эсенгуловдуку азырынча кандай болору белгисиз, бирок тескерисинче Ильяс Чыңгызбек уулу Эдил Эсенгуловду өтө мыкты деңгээлде тосуп алды. Жана ал ортодо мынакей тизелеп турган жерде тепкендиги үчүн
болгону тизеси менен тепкендиги үчүн азыр ортодогу рефери Ильяс Чыңгызбек уулуна ооз-2 эскертүү берүүдө. Эми албетте Эдил Эсенкуловдун дагы абалын карайт. Эгерде Эдил Эсенкулов беттешти таптакыр уланта албай турган болсо, анда жеңиш дал ошол эреже бузулуп жабыр тарткан спортчуга берилип калышы мүмкүн. Бар тең жайында беттеш андан ары уланууда. Ильяс Чыңгызбек уулу абалды көзөмөлдөп, алдыны көздөй бара жаткан чагы. Дагы бир сол кол менен тосуп алуусу жана андан ары оң колдун кубаттуу соккусу. Бул жолу Эдил Эсенкуловду делдароо кылып, аны өзүнүн тең салмактуулугунан чыгарууга да жетишти. Бирок Ильяс Чыңгызбек уулу беттешти партерди улантуудан баш тарткан. Анан кийин Эдил Эсенкуловдун бутка кирүү аракети жана өтө жакшы ыкма. Азырынча Эдил Эсенкулов акырындык менен беттешке кайтып жаткандай. Биринчи раундтагы өзгөчө көрүнүштөрдүн бири деп айта алабыз. Эми болсо ой. Ильяс Чыңгызбек уулу жок. Эдил Эсенкулов чамамда кайсы бир жерине жаракат алгандай. Албетте жаракат алгандан кийин беттешти уланта албайт Ильяс Чыңгызбек уулу. Бул жолу аксы кайманаттуу спортчу беттешти жеңип алгандыгын көрдүк. Эдил Эсенкулов балыкчы шаарынан чыккан спортчу. Бул жолу албетте күтүүсүздөнбү же ата-анасынын чеберчилиги айтор оор сокку өткөрүп алган соң толук өзүнүн калыбына келе алган жок. Ал эми мынакей караңыздарчы. Биринчи кандайча чабуул башталгандыгын режиссерлор бизге азыр жайлатылган тасмада көрсөтүүдө. Эдил Эсенкулов беттешти улантуунун эч кандай кереги жок экендигин айткан соң гана Ильяс Чыңгызбек уулу ушинтип жеңишке жетүүдө. Тайын байге кубок азыр жеңүүчүгө берилип жаткан учуру. Бул жерде чындыгында сокку таамай тийип калган. Эми биз андан ары жылабыз. Жалпы 11 беттеш бар. Аны сиздерге буга чейин эле айтканбыз.